If you don't like me, that's not my problem. It's yours. Салам достор, ассаламу алейкум. Бүгүн мен сиздерге өзүм билген маалыматтар менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Себеби бул өтө маанилүү нерсе. Көпчүлүк муну билбестен, же окубастан, же маалымат албастан көпчүлүгү акчасын коротот жана ошондой эле туура эмес жолду тандап алышат. Эми келсек, Түркияда окуу. Бул биринчиси, сиздер уже Түркия бурсалары аяктап жатат жана бул программаны мындайча айтканда 2000-3000 адам катышса дагы алардын баары өтпөйт. Мындайча айтканда 1,5% гана алышат дегени. Ага өтө көп үмүт байлап албаңыздар, бул биринчиден. Экинчисен ЮС деген эмне? Жана ошондой эле Түркияга кантип келип окуй алабыз, канча акча кетет, же болбосо жашоо кандай деген көптөгөн суроолор келет. Жана ошолорго бардыгына бирдей кылып жооп кылуу максатында Бир Сызык каналына сиздер үчүн видео тартып жатам. Жана баарыңыздардан колдоо күтөм. Бир Сызык каналына катталып, жана бул жакта лайкты баса кетиңиздер. Анда эмесе баштадык. Биринчиден, бул жакта ЮС деген. ЮС деген эмне? Бул ЮС кыскартылганы. Мындайча айтканда, ЮС ябанчы öğrenci сынабы. Мындайча айтканда, сырттан келген окуучуларга экзамен. Муну бир гана сырттан келген, мисалы Австралия башка жактан, Африка башка жактан келсин, бардыгыбыз бул жакка келгенде ошол бардыгыбызга общий улуттар үчүн бир ЮС деген мындайча айтканда экзамен бар. Учурда ар башка университеттердин өзүнүн ЮСтөрү бар. Анткени авторитеттүү университеттер бар, орточо университеттер бар, дегиле ылдый болгон университеттер бар. Аларга кирүү үчүн сиздер ЮСкө киришиңиздер керек. Же болбосо факультеттер үчүн, мисалы тип дегени бар. Көпчүлүк кыздар сүйөт жана окууну каалашат. Бул дегени медицина. Эгер медицина окуп эсеңер, мисалы 95тен жогору балл алышыңыздар керек. Эгер 95тен жогору алсаңыздар гана балким 99 алгандар жүзөө болуп кетсе, аларга алып калат. 95 болсоңуз дагы мындай место жок болсо кире албай каласыз дегени да. Бул ЮС деген эмне? ЮС кандай багытта жүрөт? Кайсыл сабактар десеңиздер, ЮС бул өзүбүз окуп жүргөн математика жана геометрия плюс мантык. Мындайча айтканда логикалык суроолор деп коет. Бул логикалык суроолор дагы баягы асман жердин ортосунда не бар, ысык көлдүн ортосунда не бар деген суроо эмес. Бул математикалык ЮСтүн мындайча айтканда логикалык суроолор. Мисалы 7, 8, 9, 11 деп кетсе, мисалы 10ду калтырып кеткен, ошол 10ду тап дейт. Ушул сыяктуу көптөгөн сайы дизилери ушул сыяктуу сиздер Кыргызстанда көрбөгөн бир өзгөчө бир мындайча айтканда логикалык суроолор келет. Аны биз Кыргызстанда көрбөгөнбүз. Мисалы мен көргөн эмесмин. Аны мен курстардан башка интернеттен карап үйрөнгөм. ЮСкө сөзсүз түрдө даярдануу керек. ЮС деген эмне? Бул айткандай эле биз үчүн экзамен жана контракт менен окуу максатында. Бекер окуу бир гана айта кетейин достор, бир гана Түркия бурсалары жана достор дагы бир өтө маанилүү нерсе. Түркия бурсаларына ишенип, албетте үмүт кылыңыздар, жаратканга дуа кылыңыздар, бирок өтпөй калсаңыздар, анда экинчи, үчүнчү жолду ойлоп кароо керек. Бул экинчи жолу, бул сөзсүз түрдө мындайча айтканда ЮС. ЮСтун жүрүшү тууралуу мен сиздерге айта кетейин. ЮС бул экзамен, кадимки эле сиздерге барып экзамен алышат. Математикада окшош жерлери бар. ЮС сынабында математикадан 15 суроо, геометриядан 15 суроо, 30 суроо бул IQ, мантык. Мындайча айтканда логикалык суроолор, алар дагы математика сыяктуу, бирок башкача. Муну биз көргөн эмеспиз, чындыгын айта кетейин. Муну сиздер көргөн эмессиздер, балким бирөө интернеттен бир жерден көргөндүр. Бирок толуккандуу бул үйрөнүү үчүн Түркияда, анткени булардын мындайча айтканда IQ суроолорун түрктөр өздөрү ойлоп тапкан да. Жана муну мындайча айтканда бир жагынан жеңил, бир жагынан оор. Канткенде муну жеңилдете алабыз деген суроо, анын мантык мындайча айтканда жолун табыш керек. Логикасын табыш керек. Себеби мисалы бир логикалык суроонун жообун билбесең, ага 1 саат ойлоносуң да. Бирок анын жообун билген болсоң, белгилеп кете бересиң. Эгер анын жообун билбесең, ойлоно бересиң, кандай экен деп. Логика ушунчалык башыбызды кыйнайт го, ошол сыяктуу. Анын жөнтөмдөрүн, жолдорун мисалы окуп үйрөнүп алсаңыздар, уже белгилеп сиздер үчүн жеңил болот. Мен сиздерге жакшы болсун деп айтып атам. Эгер балким ушул ЮСтү окуйм, IQга даярданам дегендер болсо, бизге байланышыңыздар. Анткени бизде түрк мугалимдер, өзүбүзгө берип жүргөн мугалимдер дагы онлайн
атайын сиздер үчүн сабак уктуруп берет жана мындайча айтканда IQ-ну үйрөнүп алып ЕСКө кирсеңиздер болот. Мындайча айтканда экзаменге даярданып ЕСКө кирсеңиздер, балким өзүңүздөргө ишеничтүүрөөк, мындайча айтканда уже жакшы факультетке окуйм дегендер сөзсүз түрдө муну сөзсүз түрдө жасаш керек. Жана ошондой эле бул ЕС сиздерди университетке контракттын негизинде окууга жардам берет. Анткени бир гана бюджеттик мындайча айтканда программа бар. Бул дагы Түркия бурсалары, Түркия стипендиялык программасы. Эгер муга өтпөй калсаңыздар, все деп таштап коюунун кереги жок. Анткени контракттын негизинде дагы окусаңыздар болот. Анткени баардыгы эле тегин болсо темир жут дегендей сөзсүз түрдө бекер окуу деген бүт жакта эле боло бербейт жана анча-мынча өзүңүздөр үчүн, келечек үчүн, окуу үчүн акчаны курбанчылык кылып койсоңуздар арзыйт. Убактыңызды жашооңуздарды, эгер чын эле окуйм деген максатыңыздар бар болсо. Үчүнчү жолу бул дипломдун негизинде тапшыруу жана бул компаниялар аркылуу дагы болот. Анткени компаниялар договор түзүшөт университеттер менен жана сиздер компанияга өз чөнтөгүңүздөрдөн мынча доллар деген акчаларды жөн эле салып бересиздер жана анын натыйжасында сиздерди окууга өткөрөт. Күчтүү университеттерге болсо дагы, бирок сиздерден көп акча кетет, көп суммадагы акча сөзсүз түрдө кетет. Жана мен айтат элем, сиздер дагы өз күчүңүздөр менен ЕСтин негизинде окууга тапшырсаңыздар болот. Жана бул сиздердин жетишкендигиңиздер. Ошондуктан айтам, бүгүнкү сабагыбыз Түркияда окуу ЕС тууралуу болду жана ЕСтү сөзсүз түрдө үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар, мындайча айтканда даярданыңыздар. Анткени бул Кыргызстанда жүрүтүлбөгөн сабак IQ жана ошонун натыйжасында муну эч ким мындайча айтканда изилдебей атат да. Азыр көпчүлүгүңүздөр Түркияга окууга келүүнү самап калдыңыздар жана бирок экзаменге киргенде кыйналып сөзсүз түрдө кыйналып каласыздар. Ошон үчүн айтат элем, сөзсүз түрдө IQ-ге даярданыңыздар. Эгер окуйм дегендер болсо, биздин номерлер бул жакта, жана байланышыңыздар. Биз сиздерге жаңыдан жардам беребиз алар менен. Мындайча айтканда сиздерди байланыштырып, үйрөнүү жолдорун, 1 айлык, 2 айлык курстар уктуруп коебуз. Ошого келсеңиздер болот. Бир сызык ар дайым сиздерге колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз.